Биздин редакцияга Чүй облусунун Кишкемин айылынын 84 жаштагы тургуну Эсенгул Коноев аксакал кайрылды. Анын жүрөгүн көп жылдан бери өйүп келген бир гана суроо бар. 1913 жылы туулган агасы Молдохан Коноев Улуу Ата Мекендик согуш башталганда Ош облусунан аскерге чакырылып, кан майданга аттанган. Мекен үчүн болгон салгылашта Польша жергесинде курман болуп, бирок анын тагдыры тууралуу маалымат узак жылдар бою белгисиз бойдон калып, ал дайынсыз жоолгондордун катарында саналып келген. Менин Коноев Молдохан деген байкем, атамдын бир тууган иниси. Кызматкер болуп түштүккө Ошко кетип иштептир. Ал жерден согушка кеткен экен. Ошол мен төрөлгөндө 1943-жылы төрөлгөндө аябай сүйүнгөн экен. Энилүү болдум, энилүү болуп турмун деп. Ошол ойдон бизге кара кагаз келип, безвестие деп эметилген. Мен көп жыл аябай иштедим. Архивдейм, жди меня Россияныкына, Кыргызстандыкына такыр табылбай койгон. Анан кийин Кызыл Крестке берип, ал көрсө Польшада адреси ошол жакта каза болгон экен. Мен эми ушул туулуп өскөн жердин топурагын ушул журналист балдарга сиздерге берейин. Сураныч, өтүнүч, ошол жерге барып, каза болгон жерине, туулуп өскөн жердин топурагын чачып, Куран окуп, ошол жерде кайра топурак алып келе турганыңарды суранам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алыстагы ала толуктар программасы Польша бору Варшава калаасынын жанында. Бул жака биз бекеринен келген жокпуз. Себеби мынакей менин колумда турган ушул кагазда Польшанын Кызыл Крест уюму атайын билдирүү жөнөткөн. Ушул билдирүүнүн аягына чыгуу үчүн биздин сапарыбыз ушул жерге келип олтурат. Тактап айтканда 1913 жылы төрөлгөн Коноев Молдохан 1944 жылы Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде ушул Польша жеринде жаракатына байланыштуу каза болуп, анын сөөгү ушул аймакта коюлган. Биздин бүгүнкү чыгармачылык топ атайын Кыргызстандан өзүнүн туулуп өскөн жеринен топурагын алып, Куран окутуп, ушул жерде жашаган биздин кыргыз диаспоранын жигиттери менен биргеликте атайын Сандомир шаарын көздөй аттанып жаткан учурубуз. Маалымат кандай сиздерге жетти эле бул Молдохан ата тууралуу? Бизге ошол биз бул жака Польшага келгенибизде элчилик, консулдук мекеме жок болгондуктан биз диаспора негиздегенбиз бул жакта. Анан диаспоранын өзүнүн расмий баракчалары бар, соц тармактарда дагы. Ошол соц тармактарга бизге журналисттерден кайрылуу келип түшкөн. Ушундай Кыргызстан жараны, атасы, балдары бар, Кыргызстанда жашайт. Илгери ошо Улуу Ата Мекендик согуш учурунда Польшанын аймагында курман болуп, ошол жакта сөөгү коюлуп, ошол жакта ошону текшерип сурап бересиздерби деп маалымат беришкен. Анан баштапкы маалыматтарында айтышкан, болжол менен ушундай шаарда аты жөнү ушундай, туулган жылы ушундай деп. Ошол маалыматтардын негизинде биздин диаспорадагы балдар ошол жака жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышып, кат жазышып, сурашканда ооба биздин ушул Сандомир деген шаарыбызда
Боордош көрүстөнү бар, улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлерин да айтышкан. Анан ошол жакта ошол атанын аты жөнүн жазып сурасак, алар бизге кийин маалымат беришти. Ушундай номерде, ушундай мүрзөдө ошол киши анык чынында эле сөөгү коюлган деп. Анан ошол маалыматтарды кайра биз журналисттерге жөнөтүп койгонбуз. Кийин биз ал атанын туугандары менен да байланыштык. Мен Бишкекке барганда да бир жолугуп эметкем. Анан ошол бүгүн ошо бизден суранышты. Биз ошол жерге барып Куран окуп, анан ошол жерден бир аз топурак алып Кыргызстанга салып жиберелик деп буйрса. Биз азыр Варшава калаасынан туура 209 чакырым алыстыкта жайгашкан Сандомир калаасына да келип жеттик. Чакан шаар экен. Бирок эң башкысы ушул жерде 1941-1945 жылдары Польша өлкөсүндө каза болгон улуу ата мекендик согуштагы жоокерлердин көрүстөндөрү жайгашкан жайга келдик. Учурда бул жерде 12 000 улуу ата мекендик согушта каза болгон жоокерлердин боордош көрүстөндөрү жайгашса, алардын арасында биздин кыргызстандык мекендештер да бар. Бул Польшадагы Сандомир шаары. 1944 жылы Висла дарыясынын жээгиндеги айгышкан салгылашууларда курман болгон миңдеген советтик жоокерлер ушул жерде акыркы сапарга узатылган. Алардын арасында аты жөнү белгисиз бойдон калган баатырлар да бар. Сандомир плацдармы фашисттик Германияны жеңүүгө жол ачкан чечүүчү чабуулдардын маанилүү таяныштарынын бири болгон. Бүгүн мемориал эркиндик үчүн өмүрүн берген жоокерлердин жаркын элесин сактап, тарыхтын ачуу сабактарын эске салып турат. Ушул ыйык жайда баскынчыларга каршы салгылашып, жеңиш үчүн жанын берген кыргызстандык жоокерлер да түбөлүк жай тапкан. Бул мынакей биз азыр турбайлыкпы, Коноев аксакалдын баатырлардын койгон көрүстөндүн арасында деп таап чыктыр да. Ушул боюнча кенен маалымат берсеңиз, сиздер кантип издедиңиздер, кантип таптыңыздар, каяка кайрылдыңыздар, иш кандай жүрдү да? Эми негизинде биз өзүңүз билгендей ошо расмий катталган болгон үчүн ошол себептен бул жактын ошо Сандомир шаарынын мэриясына жазган элек болчук. Анан бир нече убакыттан кийин эле ошо расмий түрдө алар деле бизге ошо мэриясынын архив департаментинен кадимкидей эле архивде жазылгандай бардык скан PDF документтерин бизге жөнөтүп, бул жакта кайсыл маалыматтарды жөнөтүп, кайсыл именно мүрзөдө жайгашкан, кайсыл номерде жайгашкан бардык нерсесин ошо далилдеп, ошо текшерип бизге жообун берген эле да. Кыйынчылыкта жаралган жокпу? Түз эле мэрия жазганда алар карап туруп эле жооп берип койбойт да. Алар деле убакыт бизге деле керек дегенсип, ошо 1-2 айдын ичинде бизге жоопторду берген болчу. Ошол эле учурда эми дагы азыр бир гана Молдокан атабыздын эмес, башка шаарларда деле ошо 1941 жылы, 45 жылы каза болгон бул жакта да кыргызстандыктардын дагы ошо маркумдардын канчалык саны бар, кайсыл ошо мүрзөлөрдө жайгашкан деп биз дагы расмий түрдө ошо кайрылган элек. Ошону дагы эле биз азыр күтүп жатабыз да. Демек муну менен эле иш токтоп калбай, дагы улуу ата мекендик согушта ошо Польша жергесинде каза болгон биздин Кыргызстандын жарандарын издөө жүргүзүп атыптырсыздар да. Ооба, сөзсүз түрдө. Эмнеге дегенде, бул биздин эми милдетибиз деген ойдомун. Эмнеге дегенде, диаспораны ачкан максаты ошол да. 12 000 курман болгон улуу ата мекендик согуштагы жоокерлердин мынакей көрүстөндүн арасын аралап, биз издеген 222 номердеги жаткан Коноев Молдокан атабыздын көрүстөнүнө да келип жеттик.
Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Subhane rabbike izzati ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ушул окуган Курандын соогун Молдохан атабызга багышталып жаткан жери жайлуу топурагы торку болуп жан дүйнөсүнөн женнеттен орун берсин. Амин. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей биз азыр ушул Молдохан ата жаткан көрүстөнгө Польшадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен бирге келдик. Азыр Куран окулду. Андан тышкары бул жерде жаткан атабыздын Кыргызстандагы туугандары атайын кичи мекенинен, тактап айтканда Кемин районуна караштуу Кичикемин айылынан ушул мынакей топуракты атайын бизге берди эле. Топуракты ушу жанына мүрзөсүнө көмүп, Польшадагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси болуп биргеликте өзүбүздүн парызыбызды аткарып атабыз. Мынакей 1944 жылы 2 августта курман болгон Коноев биздин Молдохан атанын жаткан жеринен топурагын алдык. Польша эли улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлердин элесине бүгүнкү күнгө чейин терең урмат, сый менен мамиле жасап келет. Өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы аскердик көрүстөндөр сактоого алынып, үзгүлтүксүз кам көрүлүп турат. Алардын бири Варшавадагы советтик жоокерлердин мемориалдык көрүстөнү. Бул ыйык жайда фашисттик Германияга каршы салгылаштарда курман болуп, мекенинен миңдеген чакырым алыста түбөлүк жай тапкан 21 миңден ашуун советтик жоокердин сөөгү коюлган. Өзүңүз көргөндө бул жакта 20 миңден ашуун жоокерлер, каза болгон жоокерлер бул жерге коюлган. Боордош көрүстөндөр эки жак тараптан. Бул жакта Өзбекстандан, Казакстандан элчиликтери иш алып барып, өзүнүн жердештерин таап, ушу аттарын жаздырып коюп кетишкен болчу. Биз да буюрса диаспора менен биргеликте ошол иштерди аткарып атабыз. Азыр пока тактоо иштер жүрүп атат. Анан негизи эле жалпылап айтканда Польша элинин калкы бул көрүстөндө аяр мамиле жасайт. Бул көрүстөнгө өзүңүз көргөндөй ар дайым тазаланып, чөп чарылары тазаланып, карап турушат. Анан 9 май күндөрү албетте бул жакта баягы биздики Кыргызстан сыяктуу кандайдыр бир марш же иш-чаралар өткөрүлбөйт. Бирок айрым элчиликтин мүчөлөрү, ошол эле СНГ өлкөлөр, эски Советтер Союзунун өлкөлөрү келип бул жака гүл чамбарларды коюп кетишет. Албетте жанакындай эми айрым бир топтор бар. Каршы чыгып келип бул жакта митингдерди өткөрүшөт. Бирок ага карабастан жергиликтүү ошо полиция, жергиликтүү органдар келип ошол тартипти дагы карап турушат да. Анан сиз көргөндө биз азыр жана ошо кыргыз атаны табып барып Куран окутуп келдик го. Ал көрүстөндү деле көрдүңүз. Аябай жакшы мамиле кылып атышат. Ал жакта дагы кызматкерлер менен жолукканыбызды өзүңүз уккандай, ошо ушул жоокерлер болбосо бул шаар болбойт эле деп айтты го. Ошондуктан булардын деле көз карашы түз. Эми анткени булар деле улуу ата мекендик согушта, биринчи дүйнөлүк согушта ушу Варшава чоң кыйроого учураган да. Анан бул жакта деле аябай көптөгөн адамдар каза болушкан да. Ошондуктан бул дагы поляк калкынын бир тарыхынын бир бөлүгү да. Анан эми өзүңүз билгендей баягы тарыхыбызды билбесек, тарыхыбызды унутуп койсок, анда калкта жок болуп кетиши мүмкүн да. Биз ошол ата бабаларыбызды, кыргыздарды, кыргыз жоокерлер бул жакта коюлган, курман болгондорду табып, ошолордун баягы туугандарын айтып берип,
же болбосо туугандары бизге жөнөтөт суроолорун, биз ошо аракет кылып таап эметсек, бул жакшы чоң иш го деп ойлоймун да мен. Сооп жакшы иш да. Ошо табып, Куран окутуп, келип кетип, ушул жактарга баягы бир иш-чараларды өткөрүп, ишембиликтер болобу, балким. Ошондой биздин пландарыбыз бар негизи жалпылап. Биз бүгүн көрсөткөн мемориалдар, эстеликтер жана алардын арасында түбөлүк жай тапкан мекендешибиз Молдокан Коноев атабыздын тагдыры миңдеген белгисиз тарыхтардын бир бөлүгү гана. Улуу ата мекендик согуш учурунда дайынсыз жоголуп мекенинен алыс жерде курман болгон кыргызстандык жоокерлердин сөөгү Европанын дагы көптөгөн өлкөлөрүндө бүгүнкү күнгө чейин белгисиз бойдон калууда. Ошондуктан аларды издеп табуу, аты жөнүн тактоо, басып өткөн жолун урпактарына жеткирүү иштери кыргыз диаспорасынын демилгеси менен мындан ары да улантылмакчы. Ар бир табылган жоокердин ысымы бул тарыхтын бир барагы. Ал эми жакындары үчүн ондогон жылдардан кийин болсо да эң кымбат кабар. Тарых унутулбайт. Эрдик эч качан эскирбейт. Мекени үчүн жанын берген баатырлардын элеси элдин эсинде түбөлүк жашай бермекчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Эсенгул атанын жашаган үйүнө келдик. Менин колумда ал бизге аманат кылып суранган ошол агасынын жаткан жериндеги топуракты алып келдик Польшадан атайын. Азыр атабыздын колун өткөрүп бермекчибиз. Ал киши өзү айткандай мындан ары Куран окутуп мусулмандык парзын аткармакчы. Ассаламу алейкум ата, кандайсыз? Рахмат ата, аман эсен барып келдик Польшага. Сиз берген ошо суранышыңызды аткарганга толугу менен аракет кылдык. Сиз берген топуракты алып барып чоң атанын жаткан жерине септик. Куран окулду. Андан тышкары мынакей кайра ошол жерден көрүстөндөн жаткан жеринен сизге топурагын алып келдик. Aynen, Allah razı olsun, aynen, Allah razı olsun. Ошол байкемдин жаткан жерине топурак алып келипсиң. Ошончо алыс жерден алып келгениңе миң мертебе ыраазычылык. Өркөнүңөр өссүн, өссүн. Эч качан согуш болбосун. Согуш болбосун. Эч жерде согуш болбосун.